Жылуулук камсыздоо муниципалдык ишканасы кыш мезгилинде шаарды жылуулук менен камсыздоо үчүн 100% даяр. Ишкананын жетекчиси Бекмурза Эргешовдун айтымында былтыркы жылдагы мүчүлүштүктөр быйыл кайталанбайт. Калаадагы эскилиги жеткен түтүктөр толугу менен жаңыланып, ороп чулгоо иштери аяктаган. Бул ыкма жылуулуктун нормасын сактап, тургундардын кыштан үшүбөй чыгуусуна кам көрмөкчү. Аталган ишканада 88 отказан болсо, баары оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Кыш мезгилине камылга көрүү иштери быйылкы жылы масштабтуу деңгээлде жүргүзүлгөнүн кошумчалады. Кудай буюрса, мына 100% даярбыз. Эгер бүгүн буйрук чыкса, бүгүн бергенге даярбыз. Ал эми мына жогоруда айтканыңыздай, бизде 88 отказан бар. Ошо 88 отказандын 19 электр отунунда, ал эми 69-у көмүр отунунда. Бүгүнкү күндө баары даяр. Негизинен эле ошо электр энергия үзгүлтүккө учурабаса, албетте бизде Кудай буюрса жылуулукту сапаттуу бергенге даярбыз. Ал эми көмүр болсо бүгүнкү күндө баягы жылуу болуп атканына байланыштуу бүгүнкү 3000-4000 тонна келип турат. Ал эми мен ойлойм көмүрдө көйгөй жаралбаса керек. Быйылкы жылы Кудай буюрса баягы мактанып кетчү нерсе, биз жылда баягы көмүрдүн эң акыркы баягы бысышы деп коет да, сапаты эң начар көмүр алынчу эле эми ошого ылайыкталган экен. Анан кийин быйыл болсо мындай пилоттук негизинде дейбизби, ошо быйыр алып атабыз. Себеби жылда 15 000 тонна жаккан болсок, быйыл 12 000 тонна көмүргө гана быйырга ушу тендер жарыяладык. Ал эми Ош жылуулук электр борбору кышка даярдык көрүүнүн акыркы этабын жүргүзүүдө. Аталган ишкананын башкы инженери билдиргендей, бир жумадан кийин даярдык иштери аягына чыгат. Шаар ичинде электр энергиясы өчүрүлсө дагы жылуулук электр борбору аркылуу берилген жылуулук үзгүлтүккө учурабайт деп ишендирүүдө. Бардык энергетический жабдууларда ремонт иштери аяктаган. Магистралдык шаардагы кварталдык сеттерде биз 3 октябрдан баштап 10 октябрга чейин гидравликалык сыноолорду өткөргөнбүз. Азыр ошол жердеги чыккан мүчүлүштөр боюнча бригадалар оңдоп түзөө иштерин кылышып атат. Отун даярдоо боюнча бүгүнкү күндө бизде азыр 6583 тонна биздин запас мазутубуз бар. Андан тышкары Газпром Кыргызстан менен 3 миллион кубический метр жаратылыш газына келишим түзүлгөн. Эгерде жылуулук сезонун башташ керек болуп калса, биз бүгүнкү күндө отун менен камсыз болгонбуз. Бул арада билим берүү мекемелери шаардык ооруканалардагы көмүр менен камсыз болгон. Эгер абанын температурасы 3 күн катары менен 8 градустан төмөн болсо гана жылуулук берилип баштайт. Эгерде ошондой суук болуп кеткен учурда, мына жылуулук камсыздоо ишканасына мэрияга атайын кайрылса, мына бизде жанагы төрөт үйлөрү бар да, мына областтык, шаардык, анан кийин мына Ак Тилектеги биздин шаардык ооруканабыз. Алар ушундай суук болуп кетти деп кепилдик кат менен кайрылса, биз жылуулук камсыздоо ишканасы жылуулук менен камсыздоого даярбыз. Андан сырткары мына билим берүү башкармалыгы дагы өздөрүнө караган мекемелерин жанагы жылуулугу боюнча тендер өткөзүп, 440 тонна билим берүү башкармалыгы көмүр менен камсыздады. Алар дагы даярбыз деп тиешелүү маалыматын берди. Мындан сырткары саламаттыкты сактоо жаатында дагы ишканалар бүгүнкү күндө даяр, өздөрү атайын тендер өткөзүп, көмүр менен камсыз болгон. Белгилей кетсек, Ош шаарын жылуулук менен камсыз кылууда 2 ишкана, жылуулук камсыздоо жана жылуулук электр борбору иш алып барат. Айымкан Исрал кызы, Темирлан Эрнес уулу, Ынтымак, Ош шаары.